Бишкек шаарынын түштүк дарбаза аймагында бүгүн майрам. Анткени вело жүрүшкө дайындалган шаардыктардын катарына бирдей окшош кийим кийген партиянын мүчөлөрү келип кошулушту. Алгач чогулган элдин алдына Бакыт Төрөбаев чыгып, иш-чаранын максаты жөнүндө түшүндүрдү. Шайлоо тизмесинде өзүң тапкын деп айтабыз. Анткени биометрик катууну өтпөсөңүздөр, эртең сиздерди шайлоо тизмесине киргизбейт. Шайлоо тизмеге кирбесеңер, анда сиздер добуш бере албайсыздар. Добуш бере албасаңар, анда сиздер кайдыгер болосуздар. Ошентип төрага вело жүрүшкө старт берип, чогулгандар велосипедтерин күүлөп катарга тизилишти. Чогулгандар аларга дем берип сүрөп турушту. Түштүк дарбазасынан башталган вело жүрүш магистрал менен 12-кичи районго чейин барып, кайра кайтып, жарым саат аралыгында шаардыктарга майрамдык шаң тартуулашты. Нашу страну можно сравнить с домом. Бүгүн биздин өлкөнү үй менен салыштырса болот. Албетте хан сарай эмес. Чатырынан тамчытамат, полу түшүп кетет, терезеси сынык, эшиги жок. Бирок чатырын оңдогону, сууну сүрткөнү убакыт келди. Биздин партия ушул жол менен баратат. Наша партия идет по этому пути. Бишкек шаарынын жашоочулары Өнүгүү прогресс партиясын жарык шаар долбоор аркылуу жакшы билишет. Анткени акыркы 2 жылдан бери калаанын көп кабаттуу үйлөрүнүн алдылары жарыктандырылып, коопсуздук камсыз кылынган. Мындан сырткары оңго чукул балдар аянтчылар калыбына келтирилип, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардамын аябайт. Ал эле эмес шаардыктар партиянын эсебинен кардиолог дарыгерлердин көзөмөлүнөн өткөн. Эң башкысы партиянын жетишкендиги бул ар бир үйдүн дасторконуна арзан баада азык тартуулагандыгында. Прогрессте жалаң жаштар. Көбүл айтып атпайбы, жашты колдош керек деп. Эми болсо биз ошо өнүгүү прогрессти колдосок, ойлойм, жаштардын күчү жакшы, жаңы күч менен болсо баары жакшы болот. Кооз сөз ашыкча популисттик кадамдар шаардыктардын көкүрөгүнө көк таштай тийгенин байкоого болот. Ошондуктан жаңыланууну, өнүгүүнү самаган Ордо калаанын жашоочулары Өнүгүү прогрессти тандаарын бир ооздон белгилешти. Салыштырмалуу башын айтып коюп, аягы жок сыяктуу эмес, бирок ортосуна чейин кылып койду, Кудай буюрса. Мындан ардагы кыргыз элин көтөрөт деген жакшы үмүттөбүз. Самый главный кыргыздын жакшы жаштарын өйдөгө алдыга тартып атат. Жаштар биз Өнүгүү партиясын чын дилибиз менен, чын жүрөгүбүз менен колдойбуз. Өнүгүү прогресс жаңы жүздөрдүн, жаңы доордун партиясы. Убада берген эмес, иштеген партия. Өлкөнү дал ушундай ар тараптуу кенен ой жүгүрткөн адамдар гана өркүндөтө аларына чогулгандар ынанышат. Ал эми акциянын максаты жөн эле бир чакырык эмес, мамлекеттин келечегине кайдыгер карабай, добуш берүүгө чакыруу.